жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын алып чыгып отурам. Бүгүн бизде тема Кыргыз Республикасындагы билим берүү сапатын жогорулатуунун жолдору болмокчу. Ал үчүн бизге конокто эки билим берүү жаатында адис турат. Коноктор менен өзү тааныштырып кетейин. Маңдайымда болсо Моматкалил Разаев мырза, өзү банкта иштейт, бирок билим берүү жаатында мындай адис эксперт. Оң жагымда болсо Айнур Чолпонкул эже, КАФ деп коебуз, болсо бул мындайча айтканда карьералык амбассадор, элчи дейбизби, карьералык амбассадор фондунун жетекчиси, негиздөөчүсү. Кош келипсиздер. Азыр баягы мен азыр айтып кеткендей, тема бүгүн ошо билим берүү жөнүндө болмокчу. Өзгөчө жөн эле мындай билим берүү эмес, андагы биздеги билим берүүнүн сапатын жогорулатуу жөнүндө мындай ой жүгүртүүбүздү мындай өз ара бөлүшүп көрсөк деген да. Биринчи суроо Халил мырза сизге. Бизде мына сиздин жеке баамыңызда мына биз эгемендик алгандан бери мына 27 жылда бизде билим берүүнүн сапаты мындай түшүп кетти деп көп эле айтылат да биздечи. Бирок өзүңүздүн жеке баамыңызда биздин билим берүү системасында эмне өзгөрүүлөрдү байкадыңыз? Кайсы терс жактарын, кайсы жакшы жактарын байкап атасыз? Чоң рахмат. Эми билим берүү системасы бул мамлекеттин бир бөлүгү. Ошол жерден анан кийин мамлекет менен баягы билим берүүнүн деңгээлин негизи эле баягы экономика менен экөөнү карасаңар, эми баягы өнүгүү жааты көп деле айырмаланбайт да. Баягы мамлекетибиз кандай кырдаалдардан өтсө, биздин билим берүү системабыз дагы ал жерде иштеген 80 миңдей мугалимибиз, 1000дей ар дайым болуп турган окуучуларыбыз дагы ошолордон басып өттү. Кандай өзгөрүүлөр болду? Мен 27 жыл үчүн мен айта албайм, бирок негизинен мындай карап көрсөк, дүйнө өзгөрүп кетти. Биздин билим берүүбүз кичине ордунда калып калгандай болуп атат да. Анан кийин ошон үчүн эми биз балдар даярдаганда дүйнө үчүн, ошондогу өзүнүн заманы үчүн, коом үчүн даярдап атабыз да. Өзгөрүп кеткен заманга, замандын талаптарына биздин билим берүү системабыз, кесиптик билим берүүбүз болобу, мектептик билим берүүбүз болобу, бир аз артта калып калгандай пикир жаратып атат да. Ошон үчүн баягы иш берүүчүлөрүбүз кээде айтып атат, бизге келген балдар диплом менен келет, бирок ал дипломдо жазылган нерсени кыла албайт. Аны кайра текшеришип, анан кийин кайра окутушубуз керек болуп атат деп атат. Жогорку окуу жайдын мугалимдери айтып атат, биз алган балдардын деңгээли биз аларды кайра мектептин программасына окутушубуз керек болуп атат деп атат. Ал эми мектепке барсаң, алар айтып атат, эми мугалимдерибиздин сапаты ушундай болуп калса, биз адан жакшы неме кыла албайт экенбиз деп. Ошонун баардыгы баягы экономикалык жагы, доордун өзгөрүшү, коомдун өзгөрүшү, баардыгы бири-бири менен байланыштуу болуп атат да. Ошол жагынан биз заманбап талаптардан бир аз артта калып атат десек жаңылыштырбай турбуз. Бирок мисалы үчүн азыр эми 90 жылкы билим берүү менен бүгүнкүнү салыштырыш негизи оор да. Мындай сиз кыскараак айтканыңызда бизде билим берүүдөгү мына өзгөрүүлөрдү негизи бүгүнкү дүйнө жүзү өзгөрүп атат, өзгөрдү. Бирок ошол өзгөрүүлөргө биздин билим берүү системасы мындай дал келип атабы, ошодон арт калып кетип атат деген мындай жыйынтыкты айтсак болот да. Айнур эже, вы согласны с этим, что мир сейчас меняется, а наша образовательная система, она немножко отстает от тех изменений, которые сегодня мы видим, сталкиваемся в повседневной жизни? Да, я абсолютно поддерживаю мнение моего коллеги, что нынешняя образовательная система, ну в частности я ее называю моделью, потому что в принципе у нас не была изменена за вот все эти годы, да, уже сколько, 28 лет нам, да, модель, концепция, ее концепция обучения, да, она абсолютно не подверглась каким-либо изменениям.
Но плюс в том, что мы здесь не одни. Я имею в виду, что, в общем-то, не только Кыргызстан, но и другие страны постсоветского пространства, не считая страны Балтики, да, они уже вырвались, да, из, скажем так, из этой системы, да, ушли вперед. Другие страны также следуют вот этой вот модели. Модели, ну, сейчас мы ее можем называть постсоветская модель обучения, да, и она абсолютно не реформировалась. И минус в том, что мы по сей день дублируем, я бы сказала, да, или копипейстим, сейчас вот модно так говорить, да, стандарты России. Ну что скрывать, да, то есть мы копируем стандарты, мы учимся у них, то есть мы вот еще из этого пространства не вырвались. Да? Поэтому, естественно, мы не отвечаем сегодня вызовам, да, вызовам даже нашего рынка. Вот мой коллега сказал о том, что заканчивают вузы наши студенты, и они не востребованы. Да? Они не востребованы именно потому, что наша модель обучения, она все еще такая, вот знаете, костная, теоретизированная. И основная миссия постсоветской модели, ну, я бы сказала, авторитарная, это все-таки авторитарно-назидательная модель, состоит в том, чтобы учащийся усвоил материал и его пересказал. То есть учащегося не обучают навыкам критического независимого мышления, да, навыкам креативного мышления. То есть учащийся, вот он все тот же робот, который повторяет, ну, заучивает то, что ему дается, да, и таким образом у него развиваются какие навыки? Запоминания и памяти. Но это не есть навык критического мышления. То есть сегодняшнее образование должно быть полностью изменено. Вот, и оно должно отвечать требованиям не только нашего рынка, но и глобального рынка. И поэтому сейчас мы видим, что очень многие школьники устремляют свой взгляд за рубеж, да, и очень многие хотят там учиться, получать там образование, потому что наше сегодняшнее образование, оно не дает им таких навыков и не делает их конкурентоспособными. Эгер биз азыр оюмча айттык, могу дүйнө жүзү өзгөрүп, бирок биз катып эле калгандайбыз деп атабыз да. Өлкө дүйнөдөгүлөр алдыга жылса, биз ошонун артынан жетишпей калып атабыз деп атасыз. Сиз айтып атасыз, биз Советтер Союзундагы эле ошо постсоветтик модель, бул авторитарно-назидательный модель дедиңиз да. Анан кийин айтып көрөлүчү. Дүйнө жүзүндөгү өзгөрүүлөрдө бүгүн эмнени байкасак болот? Биздин билим берүүнүн контенти эмне жөнүндө болуп атат? Экөөнүн салыштырып көрсөк, эмне айырмачылыгы бар? Мен баштап берейин. Эми негизинен эле баягы мен защиту айтсам, негизинен бул түшүнүк бар. Азыр мисалы үчүн ошол министрликтен бир адисын чакырып деле сурасак, эми биз менен макул эле болот да, Айнур эже экөөбүз мененчи. Не дегенде баягы жөн эле айта берип, анан кийин сен кайтарып берип, анан кийин баягы критикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүш керек деген түшүнүк бар. Анан ошону кылганы келгенде ал жерде ал адам өзү барып же биз барып мугалим болуп иштей албайбыз. Биз 74 000 мугалимдин 30 жыл бою кылып келген иш тартибин өзгөртүшүбүз керек болуп атат да. Мындай билим берүүдө бир аксиома бар. Билим берүүнүн деңгээли мугалимдин деңгээлинен эч качан бийик болбойт. Ошол мугалимдерди биз өнүктүрмөйүн, биз билим берүүнү өнүктүрө албайбыз. Бул эң чоң мамлекеттеги системаны өзгөртө коюш бир аз оор тапшырма да. Бирок ошону кайсыл багытка баштап, анан өзгөртүп баштасак жакшы болот эле. Бирок ал түшүнүк, Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө менин оюмча мамлекетибизде бар. Баягы чечим кабыл адамдар менен сүйлөшсөң, алар вот баягы компетенцияларга байланган билим берүү, баягы мындай фокус группаларга көбүрөөк неме кылуу, критикалык ой жүгүртүүнү көбөйтүш керек деген сөздөр акыркы бир 5 жылда могул стратегиялык группаларда, башкаларда чыга баштады да. Айтыла баштады, жок. Айтыла баштады, жок деген ошо түшүнүк пайда болду. Анан кийин баягы дүйнө жүзүн дегенде дагы бир нерсени айтып кетейин. Дүйнө жүзүндө негизи эле билим берүү системасы рыноктон бир аз артта жүрөт. Не дегенде биз 10 жыл мурун, мына 2008 дейин,
Airbnb, Uber, Suber баягы көп нерсе жок эле да. Ооба. Ошондогу мисалы үчүн ошо IT специалист же болбосо баягы такси сервистегилерди ошондо 10 жылдан кийин мунул адамдар керек болот экен деп даярданган негиз жок да, алар жок нерсеге даярдаганды үйрөтүш негизи эле мындай мүмкүн эмес да. Ошон үчүн биздин бүгүнкү билим берүү системасы дүйнө жүзүндө эле биз 10 жыл, 20 жылдан кийин мынандай болот дегенге билип алгандай кыйынсыбай эле ар кандай жагдайга даяр боло турган адамдарды даярдайлы деп атат да. Ошол жерде үйрөнө билүү, ошол жерде жаңы жагдайга, жаңы шартка Flexible болуу, флексибл боло билүү, критикалык ой жүгүртүү, тез чечим кабыл ала билүү, бир нерсени үйрөнүп кетүү ошол негизги критерий болуп атат да. Ошон үчүн мисалы үчүн эми баягы Финляндияны көп сөз кылып калабыз. Негизи эле Финляндиянын модели бизде болбосо керек. Анын немелери көп. Бирок ошол жерде Финляндия эксперимент кылып topic based learning дегенге өтүп атат. Физика, химия эмес. Эми мисалы үчүн мындай айтайын, нан жасоо деген теманы алып туруп, баягы жерден баягы үрөндү даярдап, өстүрүп, баягы жерде баягы кантип ачылат, кантип өсөт, баягы жерде тракторун дагы өтөт, баягы жерде баягы ирригацияны дагы өтөт, баягы химический, биологический процесстерди өтүп туруп, анан тегирменге барып, анан кийин немеден тандырдан чыгып кетип атат да. Ошонун баардыгын өтүп туруп, негизи анан балдарга бул циклдын баардыгын түшүндүрүп, анан кийин жашоосуна да пайдасы тие турган кылып түшүндүрүп берип атышат. Ошол кызыгыраак келип атат. Анча-мынча нерсесин биз пайдалансак болот. Мисалы үчүн биз мектептерге барганда баягы эсиңерде бантик чейин балдар монтуп отурат да. Ошол жерде биз биринчи класстарда класста мындай неме болуш керек деп атабыз да. Бакырыш керек балдар, чуркаш керек. Себеби алардын табити ошол. Ошол жерде мисалы үчүн баягы тамгаларды өтүп атканда дагы Б тамгасы бүгүн 3кө бөлүнгүлө чуркагыла 5 мүнөттүн ичинде ким көбүрөөк Б тамгасына башталган немен жазып келет дегенде балдарга баягы оюндук формада берилген үчүн баягы кызыктуураак болот. Бирок эми директордун жини келет, баягылар тапырап чуркап жүрсө. Бирок бүгүнкү күндүн шарты ошондой болуп атат, ошого өтүшүбүз керек болуп атат да. Бул баягы ошон баягы оюн формасындагы алуу, баягы сиз айтып кеткендей topic based learning деген нерсе бул баягы химия, физика деп формулаларды айтып тажатпай, бирок реалдуу жашоодон алып буудайды эккенде ал монтип ачыйт, анан монтип ун болот деген сыяктуу Ошонткенде бала кызыгып атат, ошенткенде муну эмнеге окуп атканын түшүнүп атат да. Биз жөн эле баягы бул интеграл, бул тригонометрия, анан кийин бул гипотенуза деп, анан кийин аны эмнеге окуп атам деген баягы Советтер Союзу маалында эми чындап эле андай суроону бергенге мүмкүнчүлүк болгон эмес. Мунун эмне кереги бар бизге десек, положено окуу. Азыр балдар сурай баштады. Анан өзүнө керек эмес нерсени четке кагып, керектүү болгон нерсени көбүрөөк өзү изилдеп, интернеттен таба алганга мүмкүнчүлүк болуп атат да. Ошон үчүн мугалимдин ролу өзгөрүп, бүгүнкү күндө балдарды кызыктырып, анан өзү андан ары үйрөнүп кеткенге шарт түзүп берүү болуп атат. Баардыгын айтып бере албайт бир дагы мугалим азыркы күндө. Азыр сонун талкуу болуп атат. Азыр сиз ага чейин да баягы critical thinking деген баягы мындай ойлоно билүүчү жөнүндө дагы мындай сөз кылып кеттиңиз да. Негизги азыркы бизде баягы билим берүүнүн эң дефицити деп атасыз да, мындай жаттоого байланышкан депчи. Анан негизинен ушу биз деле ушу Совет мектебин бүттүк да. Мисалы Пушкиндин ырларын жаттап атып, биз эмне жөнүндө болуп атканын түшүнүп түшүнбөй эле, бирок биз баарыбыз тең бүгүн 2ден 3төн куплет айта алабыз да. Бирок мындай ойлоп көрсөм, бирок мындай жаттаганын деле жакшы жагы бар деп ойлойм да. Мындай бул дагы жаттай ала турган навык жөндөмдү үйрөтөт да. Бирок жаттоо гана эмес, жаттоо дагы болсо, мисалы биз комплекстүү карап, анан ошол жерде бир critical thinking болсо деп айтып атам да. Эмне үчүн critical thinking маанилүү биз билим берүү үчүн? Ну вот как раз то, о чем вы говорили, вот эти подходы обучения, это как раз предполагает внедрение на практике да, приемов критического и креативного мышления в обучение. То есть подход взаимоотношения учителя с учениками, да, вот такой вот свободный. Да, то есть что такое вообще критическое мышление? Критическое мышление предполагает взвешенное
да, сбалансированное, некатегоричное суждение, которое основывается на определенных фактах. Да. И критическое мышление, оно является проблемно-постановочным. Вот образование с использованием критического мышления, оно не накопительное, а проблемно-постановочное. Вот постсоветское образование, я говорила, да, оно накопительное. То есть ученик просто накапливает то, что ему выдает преподаватель. Да. А образование, которое предполагает критическое мышление, оно проблемно-постановочное. Оно начинается именно с умения формулировать вопросы, задавать вопросы, быть любопытными. Да? Вот то, о чем как раз Маматкали говорит, да, о том, как вот в финской школе это происходит. Да? И оно не ограничивается стенами школы. Вот опять-таки возвращаемся к нашему образованию постсоветскому. Физику мы изучаем где? В школе. Биологию мы изучаем где? В школе. Да? Хотя биологию, ботанику школьники могли бы, как в финской школе, изучать в лесу, да? Ходить в походы. Да? Вот. И это вот проблемно-постановочное образование, оно предполагает обучение детей жизни, жизненным навыкам. Мы же жизни не учим детей. Они выходят, они не умеют принимать решения. За них в школе либо учитель, дома, либо родитель, да, принимает решения. Да? То есть это вот такое назидательное. А образование, предполагающее вот критическое мышление, оно как раз взращивает личность, которая сама за себя умеет принимать решения и умеет находить комплексные решения в разрешении каких-либо проблем. Да? Вот. И поэтому это очень важно. А критическое и креативное мышление, они взаимосвязаны. То есть критическое мышление предполагает обучение ребенка, учащегося, нестандартному мышлению, да, умение выходить, как вы знаете, да, иностранцы, американцы говорят, out of box, да, из собственной коробки сознания, да, мы же в узкой вот детей наших, вот сюда так нельзя, вот только такое мнение, мое, учителя, преподавателя, и к сожалению, Frameless, это да, без формы. И, к сожалению, ученик даже не может оппонировать преподавателю, учителю. Я это могу сказать с полной уверенностью, потому что обучаю старшеклассников, и они это все время с этим сталкиваются в школе. Они начинают оппонировать, преподаватель их сразу же Пресекает. да, сразу. пресекает, он становится нелюбимцем, его начинают гонять там и так далее. Да? Но я не говорю обо всех преподавателях, чтобы меня правильно поняли. Есть преподаватели от Бога, они всегда были по призванию, которые любят детей. Вот. И, конечно же, их стремление надо поддерживать. Но, тем не менее, сама система, вот эта вот, да, каркас и вся вот эта система, она не дает нам вот, детей развивать. То есть вот эту модель надо полностью абсолютно менять изнутри и внедрять критическое мышление, потому что критическое мышление — это в основе критического мышления все жизненные навыки лежат. И коммуникации эффективные, и постановка целей, задач, да, и там, управление личными финансами, и, скажем, там, креативное мышление, и навыки презентации, эмоциональный интеллект, решение проблем, навыки, умение брать ответственность, лидерство. То есть эти все жизненные навыки, они основываются на критическом мышлении. Здесь можно добавить просто, наверное, разговор вот на этот выше. У нас очень нечеткие ожидания, как у общества, от школы, что мы хотим, да? И, к сожалению, что я сейчас замечаю, многие предъявляют требования к школе, почему у выпускников низкий балл по ОРТ. Да? Да. Школа не готовит к ОРТ. Школа, вообще, что мы ожидаем? У меня вот 2 года назад с директором садика, куда мой сын ходил, был такой спор. В старшей группе
он вечером, то есть еще подготовительный, потом только выпуск, да. В старшей группе вечером начал приносить домашние задания и очень сильно переживать, что он не успевает это выполнять. И я говорю, слушай, зачем ты это делаешь? Ребенку 5 лет. Я говорю, ну, я как бы еще чуть-чуть разбираюсь в образовании, ему в школе этого будет достаточно. Зачем ты это делаешь? Он говорит, я все понимаю, говорят, тебя, но родители требуют. Они говорят, что у тех ребенок уже умеет там до 40 считать, а наши что-то не умеют. Да, согласна. И вот это все вместе, вот, несмотря на понимание этого директора, несмотря на то, что я ей говорю, и мы с ней согласны, коллектив родителей, наше общество формирует требования к школе, что там должно быть, да? Поэтому что мы ожидаем от школы? Классически школа должна приготовить ребенка к жизни. Да? Абсолютно, Умение да. общаться, там, Да. делать базовые расчеты, там, на завтра создать какой-нибудь бизнес, там, сориентироваться. Но если наша школа за 10 лет, 11, не может научить всех выпускников кыргызскому языку даже в этом обществе, то остальных навыков там даже как бы ожидания очень низкие. Да? Поэтому, мне кажется, нам как обществу надо очень сформировать свои очень четкие ожидания, что мы хотим от школы. Для меня вот, и для некоторых родителей сейчас, которые отдают детей в частные школы, эмоциональное состояние ребенка, что его не побьют, не отравят, там, не потеряется и так далее, важнее, потому что как бы на выходе результаты обучения в частных школах они не выше, чем как бы в этих, да, государственных. То есть 61-я школа и так далее. Но почему родители все больше, особенно в городе, при возможности платят там достаточно серьезные по кыргызским меркам деньги и уводят? Они уводят детей именно в поисках комфорта, в поисках безопасности. Такой enabling environment, где они больше. А вот то, что можно научиться, там, формулы и так далее, они, в принципе, научатся. Да. Азыр мындай сөз болуп кетти. Биз эми эки сөз болду. Сиз айттыңыз, биз азыр ушул эски постсоветтик мындай формага камаган билим берүүдөн чыгып, эркин ойлонгон балдарды тарбиялайлы деп атасыз да. Ошол учурда бул идея сиз айткан идея менен бирдей эле да. Дүйнөдөгү стандарттар өнүгүү башка, бирок биз мындай артта калып кеттик депчи. Эми ошондой боло турган болсо, анда биз ошону эске алып, анда биздин билим берүүнү ошол дүйнөдөгү өзгөрүп аткан процесстерге интеграция кылып, кошуп, артта калбаш үчүн анын кандай рецепттери, кандай жолу бар? Биздин билим берүүдө кандай реформалар керек анда? Бул сөз аябай мындай тажаткан сөз болушу мүмкүн, бирок ошентсе да биз мындай брейнсторм кылып оюңузду уксак. Бунун баарын айтып отурсак азыр эмес, убактыбыз жетпей калат, бирок мен баягы Философиясын айтыңыз, багат. Негизинен баягы айткан сөзүмө кайтайын. Билим берүүнүн, билимдин сапаты мугалимдин сапатынан бийик болбойт да. 74 000 мугалим бар деп айттыңыз да? 74 000, азыр 76 000 болуп атат. Азыр биздин мектепке келип аткан балдардын саны жылдан жылга өсүп атат. Анан кийин ошол мектептерибиздин инфраструктурасы жетишпей калып атат кээ бир жерде. Негизи эле биздин бүгүнкү күндө мугалимдерибиз балдарды окуткан натыйжасы үчүн эмес. Натыйжаны ОСДдан башка биз эсептеген деле инструментибиз жок да. Ошол класста өткөргөн убакыт үчүн айлык алып атат да. Анан баягы жерде ал мугалим балдарга кызыктуу айтып берип атабы, ал балдары барып жакшы окууга өтүп, жакшы жумуш таап кетип атабы, же негизи эле өздөрүн бактылуураак сезип атабы, ал жөнүндө кеп болбой калып атат. Ошон үчүн биз мугалимдерибиздин эң чыгаан адамдарыбыз мугалим болуп иштегенге, баягы жерден баягы өзүнүн кесипкөйлүгүн дайыма жогорулатып турганга, анан балдарга кызыктуураак кылып, пайдалуураак сабактарды билим бергенге умтула турган система курушубуз керек болуп атат да. Бүгүнкү күндө тилекке каршы мугалимдик факультеттерге баягы ОСТдан эң төмөн баа алган балдар барып, алардын да бир жарымы барып башкаларга өтүп кетип, анан кийин калганы барып туруп, анан кийин мектепке барып атат. Анын дагы өтө көп, жакшы пайыз эсимде жок, бирок өтө көбү 1 жылга жетип жетпей кетип калат, калганы калып атат.
Анан кийин ошол жерде биз мугалимдик кесипти чындап эле кесипке үйлөштүрүбүз керек болуп атат да. Эми баягы чындыкты айтып коюш керек, кээ бир айылдарыбыз да мугалимдик кесипти биз өнөкөт кылып алдык да, баягы бирөөнүн бош жүрүп калыптыр, барып бир 2 саат сабак окуп турсун депчи. Ошондой болбош керек. Мугалимдик кесипке биз салмагын, анын баалуулугун кайтарышыбыз керек. Аны кайтаруунун жолун көтөрүш үчүн өзүңүз айтып кеттиңиз азыр мугалимдер мындай топ сапаттуу мугалимдер болсо алар биринчи келип мисалы элита биринчи жакшы төлөгөн жерлерге кетип калат. Анан кийин ошо иргелүү отуруп анан ошолор айылга да баргысы келбейт, анан макул деп барып анан ошо мындай аргасыз болуп анан макул эми ошол 7.000 сомго иштей тургандар ушулар экен деп анан ошолор калып атат да. Бул мындай айтканда 76.000 деп айттыңыз, демек бизде мамлекет бунун баары мамлекеттик болуп атпайбы? Биз сүйлөшкөн. Биз сүйлөшкөн нерсе баардык мамлекет болуп атат. Мектептерди менчикке берсек кандай ушундай 76.000 мугалимдин канчасынын сапаты өсүшү мүмкүнбү? Биз сиз айткан боюнча мугалимдин сапатын көтөрмөйүнчө биз алардан мындай сапаттуу билимди мындай күтө албайбыз деп айтып атасыз да. Эмне кылсак болот муну үчүн? Эми биз менчикке берели десек эле мектепти эртең эле ала коет турган эч ким жок. Биз эми коммерциялык кээ бир объекттерибизди сата албай атабыз, чынын айтканда. Мектеп билим берүү негизи эле бул мындай өтө деле жакшы бизнес эмес. Ал жерде баягы киреше тапкандан мурун дагы баягы коомдун өнүгүшүнө кызыктар адамдар келип иштеш керек. Баягы чындап эле ошо дили менен берилген. Ал жагынан мындай коммерческий перспективасы анча деле жакшы эмес да анын. Бирок бүгүнкү күндө суроо талап бар. Анан кийин биз неме кылып, мисалы үчүн баягы бүгүнкү күндө айтайын, кээ бир китеп китеп керек. Китеп деген бекер деп турат, бирок жок. Бюджеттен жетиштүү акча бөлүнбөйт. Бирок сатып алганга дагы жок. Мисалы үчүн Бишкекте болсоң, подземкадан барып баягы ала коесуң. Анан кийин чоң калайдагы адамдар алганга дагы мүмкүнчүлүк жок болуп атат да. Же болбосо Бишкектеги борбордук мектептерде 50-60 бала класста. Дагы ошончосу сыртта баягы очередте күтүп турат. Бул ал мектептер кыйратып иштей бергендигинен эмес, адам көп. Суроо талап көп болуп атат. Ошол жерде ата-энелер баягы жерде төлөгөнгө даяр да. Мисалы үчүн баягы жеке менчик мектептеги 3000 сом менен бул жердеги баягы бекер деп туруп, бирок кайра эле ошонун кичине немесин топтоп алып, кандын ортосунда ремонту болобу, мугалимдердин эми бир кошумча акчасы болобу, же мугалимдерди окутууга кандай болобу? Менин оюмда ата-энелердин баардыгы даяр да. Ошол жерден мектепти баарын эле берип коюп эмес, жок, ошол мектепке катышып, бирок сапатын кээ бир деңгээлге көтөргөнгөчү. Финансылык жактан болобу, башка болобу. Анан кийин дагы бир айтып кете турган нерсе, ата-энелерди биз мектепке катыштырганда акча чогултуп алып эле жакшы барың дебей, эмнени окутуп атабыз, эмнени үйрөнүп атат бала, баягы жерде бул жакшыбы, бул парковка маселесин эмне кылабыз, баягы коопсуздук маселесин, ошону дагы мектептер сүйлөш керек да. Бүгүнкү күндө ата-эне менен мектептин мындай кызматташтыгы анча неме болбой атат. Ошону күчөтсөк, биз ата-эне мектепке келип, мектептин көйгөйүн чогуу чечип баштаса, биз ушул система менен деле неме кылып кетсек болот дейм. Бирок приватизация кылган жагынан негизи эле мындай мен бир аз каршыраакмын. Анан кийин биз мамлекет берем деп чыккан кезде деле эртең эле ала коет турган бирөө келет деп ойлобойм мен. Айнур эже, сиз кандайсыз? Менчик мектеп болбой эле койсун деген пикир болуп атат. Жок, боло берсин. Жок, менчик боло берсин. Ачылып дагы атат жакшы суроо талаптын аркасынан. Бирок мамлекеттик мектептерди менчикке чыгаруу мындай бир аз мага утопияраак көрүнүп атат да. Аны сатып алганга киши жок деп атат. Эгер сатып алганга киши чыгып калса, анда макулсуз, Эми мамлекеттин минималдык кандай бир немелери бар. Өз милдеттенмелери. Базалык билим берип туруп адамды дүйнөгө чыгарыш мамлекеттин милдети деп эсептейм. 4 класс болобу, агында сөз болгон, 9 класс болобу, же 11 класс болобу, мамлекет өзүнө жараша, ошол заманга жараша аны чечет. Бирок такыр эле эртең күнү мектептердин жарымын чыгарып берсек, биздин балдарыбыздын жарымы билимсиз калат.
мен ага каршымын. Мисалы Жапанда менчик мектеп менен мамлекеттик мектеп мындай бирдей эле да. Бирок эч ким ал жерде мыйзам бар. Сөзсүз бала 9-класска чейин окуш керек деген мыйзам бар. Бирок талаада калган бала жок да Жапанда. Бардыгы эле окушат. Менчик болсо делечи. Бул жагынан кандай ойлойсуз? Менчик болуш керекпи, болбош керекпи мектептер? Ну, вообще, вот можно, да, добавить, да, вот, если вот ваш первый вопрос, да, вообще как видятся, да, вот эти изменения. Естественно, здесь должны быть как краткосрочные, да, задачи, среднесрочные, долгосрочные. Ну, я так вижу, да, вообще перспективу поэтапную, да. Вот если бы меня спросили, а вот как начать, в качестве краткосрочных задач я бы, наверное, все-таки установила сотрудничество, то есть помогла бы школам и университетам нашим, да, установить сотрудничество с зарубежными школами, университетами, с теми моделями, которые эффективны в мире, да, от которых мы могли бы учиться. Да. Это, скажем, Юго-Восточная Азия, Япония, Южная Корея, да, которые сейчас идут, Малайзия, да. Это европейские страны, да, Западная, Центральная, Восточная Европа. Ну и, конечно же, ну, Великобритания и, конечно же, это Соединенные Штаты. Да. То есть это вот те модели на мировом пространстве, либеральные модели обучения, у которых мы можем учиться. Да. И это краткосрочная задача. И я думаю, что она бы такой взрыв имела, если бы мы могли бы позволить нашим школам и университетам установить партнерские связи с конкретными школами, с конкретными вузами, да, и направлять наших студентов по обмену, и преподавателей, и учителей, их сюда, да, они обязательно бы что-то, они бы взаимодействовали и развивали друг друга. Да. Это краткосрочное. Что касается, значит, в среднесрочной задаче, конечно же, нужно полностью делать методологическую реформу. Да? Методологическую реформу и, как вот мой коллега сказал, подготовку специалистов нового поколения. Вообще, я думаю, что здесь не только преподавателей нужно готовить, а educators. Под educators мы понимаем и policy makers, ну, те, кто принимает решения, и аналитики в сфере образования, это и менеджеры, это и преподаватели. Мне кажется, что у нас должна быть уже давно такая школа. Как вы думаете? Ну, школа, вуз, неважно, да? Именно School of Education, да? Или Academy. Назовите, как ее хотите, но вы понимаете, да, мою идею, которая будет готовить по направлениям. И именно вот эти educators, которых мы подготовим, менеджеров, аналитиков, policy makers в этой сфере, они будут делать реформу. И параллельно преподавателей нового поколения, да, которые будут обучать уже совсем по другой модели. Вот. И они же будут делать методологическую реформу. Мы должны учиться по своим учебникам. Математика, мы учимся до сих пор по российскому. Физика, мы должны своих физиков, методологов готовить, математиков, географов. Ну, я не говорю о социальных науках, да, то есть и в этих науках мы должны готовить. Ну, вот. И тогда мы плавно перейдем к долгосрочной цели изменения, собственно, самой модели обучения, подготовив вот таких вот специалистов нового поколения. И обязательно, конечно, мы должны участвовать в рейтингах международных. Вот мы участвовали в ПИЗа, да? Потом когда-то прекратили, потому что где-то наверху какому-то чиновнику не понравилось, что мы на последних местах были. Но как мы будем подтягиваться под международный уровень? Мы же должны учиться, подтягиваться, смотреть на свои ошибки. Поэтому я считаю, что мы должны обязательно участвовать в этих рейтингах, таких как ПИЗа, таких как World Education, ну, вузовские, в этих, по вузам, да? И учиться, даже если мы на последних местах, и учиться, и интегрироваться, и смотреть, а какие у нас ошибки, и что мы можем изменить, и ставить такие цели. Через 10 лет мы там в десятке лучших, через 5 лет мы в пятерке, там, через 3 года мы уже должны топовые места занимать. То есть я считаю, а почему нет, почему мы не можем? У нас есть
не так много. Вот вы сейчас сидите, да, Мгм. у нас, я думаю, что критической массы людей нет, но 3-4% людей есть, которые могут это сдвинуть и Мгм. которые могут соединиться, объединиться, да. Надо же начинать мечтать, а как иначе? А потом проговаривать эти мечты. А когда мы начинаем проговаривать эти мечты, то у нас появляется мотивация к действиям. Вот я как бы вот так вижу, да, и еще, знаете, вот сейчас в мире такая тенденция интересная пошла. Очень многие состоявшиеся успешные люди, успешные в бизнесе, неважно, да, еще где-то, они уходят в учительство. Это вот сейчас в Израиле практикуется, это сейчас в Америке уже, я смотрю, да, вот они практикуют, даже те же самые глобальные умы Силиконовой долины, они уходят в образование и в учительство, хотя они были в бизнесе, там, ну вот, в IT и так далее, да, они понимают, что нужно менять школу. Даже в Соединенных Штатах и в Финляндии они говорят, у нас не самая совершенная модель образования, что нужно менять и нужно делиться. У нас, к сожалению, все-таки еще авторитарно-назидательная модель. Мы работаем с предпринимателями, с бизнесменами, со взрослым населением, с профессионалами, обучаем их. А школьники для нас это как-то, вот знаете, меня даже тоже спрашивали, вы работали и с бизнесменами, и с чиновниками, почему вы сейчас со школьниками работаете? Как-то это было, знаете, немножечко с превозношением. А потому что я считаю, что мы именно с нашими детьми должны работать, а именно они будущая наша элита, да, в разных сферах, да, и мы должны им сейчас передавать знания. Поэтому я хочу, чтобы вот такие люди, как вы, уходили в учительство, ну, хотя бы сегодня как community service, да, и в дальнейшем вот передавали вот эти знания, вот этот опыт, да, и реформировали систему образования. Халил мырза, азыр Айнур айым айткан ойлор да, кыялдануу билүү. 10 жылдан кийин мындай тапшырма, анан мындай кылыш керек деген, мынтишибиз керек деген формада айтылып атат. Ушуну биздин билим берүү министрлигинде ушундай идеялары барбы? Алардын ушундай кыялдары, түшүнүктөрү барбы? Сиздин байкаганыңызда. Стратегиясында бар. Стратегиясында бар, Стратегиясында бар. Эмне үчүн бирок стратегиясы бар, бирок эмне үчүн убакыт аны стратегияны ишке ашырбай атат? Эми ал эми билим берүү министрлигинде гана эмес, эми биздин стратегияларыбыз негизи эле тез алмашып турат да. Мындай заманыбыз алмашып турат. Анан кийин билим берүү системасы негизи адам көп болгондугу үчүн эми мага министрлик, менин оюм ушундай калат да, баягы кээде барып калганда мындай бир оттон экинчи отко чуркап эле баягы жаап проблемаларды неме кылып эле жүрүп, андан кийин барып өкмөткө отчет тапшырып, анан кийин жогорку кеңешке отчет тапшырып, мындай бул стратегияларды ойлонуп чыгып чынында эле анан кийинки кадамыбыз мындай болуш керек экен дегенге бир аз министрликтин негизи эле мындай убактысы жетпей калабы деп ойлойм да. Анан кийин мен кошулам, пизага катышыбыз керек, башканы кылышыбыз керек деп, бирок андан дагы маанилүүсү катышкандан кийин акыркы место алабызбы, биринчи место алабызбы, баягыдан кийин үйрөнүшүбүз керек да. Эмнени өзгөртсөк деп. Биздин жүзүбүз ким экенин биз мындай шерменде жүз экенибизди билип турганыбыз жакшыбы дейм да. Жаман жери ошол 2007-жылы катышкандан кийин OECD менимче мондай баягы пизадан Кыргызстан үчүн 10 сабак деген мындай даже публикация чыгарган да. Эч нерсе кылбадык да ошол боюнча. Анан кийин азыр катышсак дагы эле мындай өтө эле кыйын алып беребиз деп ойлобойм. Бирок катышкандан кийин ошол кадамдарды кылганга өзүбүздүн эркибиз жетет тургандыгын билсек, анда катышып чындап эле, бирок ошонун негизинде иш алып барышыбыз керек да. Ушул жаатында айталы, бирок параллель дүйнө бардай да биздин билим берүү системабызда. Бул мына түрк лицейлери жөнүндө сөз кылган келип атат да. Биздин мына чириген билим берүү системабыз тилекке каршы. Чириген деп айткан болбойт. Макул эми бирөөлөргө катуу тийип калсын, бирок сөздүн ачыгы ушул да эми 6000 сом айлык, анан буну эмне жалтыраган, жыргаган деп айта албайбыз да, мугалимдердин. Ошол учурда эскирген китептер, китептин ичинде монтип жазылып атат, Бишкек, сенин агаң Москва деп окуп атабыз, кече жакында эле Facebook'та чыкты.
Анан bunun баарын чирибеген эмес алтын деп мен оозуман эч сөз чыкпайт да. А бирок түрк лицейлерди көрүп атабыз бүгүн. Кирсеңиз ушунчалык таза, ушунчалык мындай стандарт. Мен Жапанда көрүп келген мектептерге окшош. Аябай инглизче абдан жакшы билишет, абдан жакшы билимдүү балдар чыгып атат. Эмне бизде параллелдүү дүйнө мына далилдеп көрсөтүп атат го. Эмне үчүн жок дегенде ошого окшош албай атабыз дейм да. Мамлекеттик менен жекенин эле айырмасы ал баягы түрк лицейлеринде эле эмес, Бишкектин менчик мектептеринин көбүнө барсаңыз эле алар жөнүндө сөз кылбайын, эми аларда абдан мындай андан да жакшы мектептер бар, ооба. Бирок айтып атам да, ошол демек ачкычтын бири мүмкүн менчик мектептерге дагы өтүшүбүз керектир мүмкүн. Толук болбосо дагы 50% мектептер бар. Биз мисалы үчүн мектепке чейинки даярдык боюнча, бала бакчалар боюнча Кыргызстан будан бир 5-6 жыл мурун бир 15% эле балдар бала бакчага барып калган да. Ошондо анан кийин мамлекет анын бардыгын кайрадан салып чыгып, баарын алып барганга негизи эле күчү жетпей тургандыгын билип туруп, бала бакчалар үчүн баягы ачылышын, регистрациясын, башкасын мүмкүн болушунча баягы Роза Исаковнан демилгеси менен баягы күчтөнүп келип туруп жеңилдетилди да бир 5-6 жыл мурда. Ошондон бери баягылардын саны, анан кийин барып аткан балдарыбыздын саны дагы өсүп кетти. Ошон үчүн туптуура мен сизге толугу менен кошулам. Бүгүнкү күндө менчик кандай болбосун билим берүү жаатындагы мектептердин башканын ачылышына шарт түзүшүбүз керек. Биз мисалы үчүн мына өтө эле көп университеттерибиз бар деп айтып калышат да, 50 экен, 54 экен. Менин оюмда көп болгондугу маселе эмес. Сапаты төмөн болгону ал башка. Ошол 54 университетибиз дагы сонун дүйнөлүк деңгээлдеги адамдар чыгарып турсун. Сонун биз баягы билим берүүнүн азыр деле баягы Орто Азияга келип аткан билим берүүнүн жарымы Кыргызстанга келет. Ошо жаман болсо дагы бизге келип атат, башкаларга барбай. Ошонун баардыгы сонун кылып калсын. Негизи эле анда биз ошол мындай мамлекет кирешебиздин өтө чоң бир булагы болуп калат да. Мектептерде деле ошол эле. Азыр көбөйүп атат, суроо талап көбөйүп атат, ата-энелердин мектептен болгон күтүүсү өзгөрүп атат. Ошентип күндөн күнгө жаңы немелер ачылып атат. Ошон үчүн биз аларга шарткана түзүп беришибиз керек. Бирок мамлекеттик мектептердин системасы ал калат, анысы жок. Кыргызстан жок, ал калсын, ооба. Жок, негизи биз баягы билим берүү сапатын көтөрөлү деп атканыбызда, негизи мамлекеттик мектеп болуш керек сөзсүз. Менчик мектеп болобу, мамлекеттик менчик болобу, мектеп болобу, бардык жерде стандарттуу биз бир идеология болуш керек баарыбырчы. Мынау стандартка жооп бериш керек деген, бирок менчик болду деп эле өзүнүн каалаганын билдирүү дегенди түшүндүрбөйт. Бул болгону аны ким башкарат деген сөз болуп атат да. Кандай формада, андай мейли ал өздөрүнө жаккан мугалимдерди алып келип алсын. Баягы сиз айтып аткан баягы ачкыч түшүнүк маанилүү да. Мугалимдер менен ата-энелердин ортосундагы мындай өз алдынча мындай социалдык контакт да. Эмнени күтөт жана эмнени талап кылат. Ошолор менен ортосунда ошого жараша анан балдарын тарбиялай тургандай кылыпчы. Мисалы сиз каалабайсыз 5 жаштагы балаңызга ушундай тапшырмаларды берген. Бирок башка ата-энелер айтат экен, тиги 40ка чейин санай алат, неге меники санай албайт? Кыйна деп айтат экен, мисалы. Ошо окшогон нерселер ортосунда диалог болуп, мындай сүйлөшүлүп, анан болуш керек го дегеним да, негизичи. Ну, вообще вот международная практика, я изучала, показывает такую картину. Школьное образование в основном оно в руках государства или муниципалитетов, да, ну как бы вот по миру, да. Вот, а высшее образование где-то государственное, да, в основном доминирует. Ну, вы знаете, Германия, там Франция, вообще вот в Европе у них вот система государственного образования. Поэтому там большие налоги. Германия, Франция, Италия, Чехия там и так далее пошли, да, по этому пути, Восточная Европа. А, скажем, взять Соединенные Штаты, Японию, Британию,
у них вузовская доминирует на 80% частная. Частная. Да. То есть это должно, собственно, правительство решать, изучить вот эти системы и решить. Я смотрела, у нас, скажем, если взять вот школьное образование, у нас, конечно, где-то 70% это государственное образование, ну где-то вот так по статистике я видела. Остальное это 30 или 40% это частные школы. В принципе, динамика у нас такая, сейчас? да, в Кыргызстане неплохая. Ну а государственное высшее образование, вы видите, что у нас государственное. Здесь я, наверное, бы все-таки заняла позицию наших предпринимателей, креативных людей. Я думаю, что надо вот какую-то часть высшего образования отдать в частные руки. Ну хотя бы, знаете, пусть 60% будет государственное образование, 40%. Потому что нам нужно создавать конкурентоспособную среду с тем, чтобы государственные вузы, они подтягивались, понимаете? Когда будет конкуренция, они будут как-то тоже предлагать какие-то курсы, какие-то инновации вводить, чтобы студенты туда поступали. И вот относительно стандартов, о которых вы говорили, если частное, да, государственное образование, что должны быть единые стандарты, если мы будем регулярно участвовать в этих международных рейтингах, мы интегрируемся в международные стандарты. То есть мы будем уже работать по международным стандартам. Да? Поэтому мы должны интегрироваться, иначе мы вот останемся в той же системе, в той же модели, и мы не вырвемся. Статус-кво сохранится. Да, то есть мы должны, я имею в виду, участвовать в этих рейтингах, да, через эти рейтинги мы же будем предъявлять к себе требования, да, улучшать свое образование, чтобы занимать более высокие места. И мы таким образом интегрируемся в международные стандарты. И где-то что-то будут частные вузы, школы предлагать, и государственные, но тем не менее будут единые международные стандарты. Дагы бир суроо мындай, фундаменталдуу суроо да. Мектеп бизде университеттерге кире ала турган балдарды тарбиялайбы же жашоого даяр болгон адамдарды тарбиялайбы? Кандай негизи бизде? Менин оюм экөөнү тең даярдабай атат, бүгүнкү күндө орточасын алганда. Экөөнү тең даярдабай атат. Экөөнү тең даярдабай атат. Тилекке каршы эми баягы мен айтып кетпедимби? ОРТдан биз ОРТны эле расчет алып атабыз, бирок менин оюмда ОРТга да даяр эмес болуп атат деп угуп атам, менин оюмда мектеп деген ал балага life skills деп атабыз. Жашоодо керек болот турган мындай бир өлчөмдөгү билимди, өнөр, анан кийин мындай өгөндүмдөрдү үйрөтүш керек. Анан кийин ошол коомдо, ошол дүйнөдө жашаганга даяр кылып чыгарыш керек. Бирок ал бала университетке өткүсү келеби, же окугусу келбейби, же болбосо баягы кесиптик билим берүүнү тандап кетеби, ал өз ыктыяры. Жок, анан кийин жогорку билим берүү алып, анан кийин бир офисте иштеп, анан кийин ошондо иш кылам десе, анда немеге даярданып, ошол SAT, GRE, TOEFL, ORT, алар бардыгы университетке өтөт турган сынактар, ага мектеп даярдаш керек дегенден алыс болушубуз керек. Ага өзү каалоочу. Ошон үчүн баягы кээде мондай кырдаал болуп атат деп айтып атышат да, кээ бир балдардан сурасам, биз мектепте окуп 10 жыл, 11 жыл аябай кыйналып келсек, тиги ОРТда таптакыр башка суроолор келип атат. Башка суроолор дегенде ОРТда логикалык суроолор дейт. Жок, эми ал бала билбей калат турган суроо жок ал жерде. Баягы маселенин баардыгы эле ошол баягы критикалык ой жүгүртү албагандыктан, баягы текстти түшүнүп, анан кийин адам бир баягы логикалык неме чыгара албагандыктан, анан ого окшогон тестти көрбөгөндүктөн болуп келип атат. Жок, анан мектептин программасын акыл эстүү бала баягы өздөштүрүп туруп, анан кийин кичине баягы логикасы иштей турган бала келсе, ал ОРТдан жакшы эле алат. Маселе башка жакта болуп атат да. Анда эмне ошого, эмне үчүн анда ошого даярдаш? Бир 2 жыл мурун даярдап, эмне үчүн мектептерде ошондой даярдык көрө башташпайт андачы? Жок, мектеп мен айтып атпайбы, мектеп ОРТга даярдать турган вазифасы жок. Анда өзүңөр билгиле, Ооба. Жок, анан ошол мектептин негизи баягы
сапаты төмөн болгондуктан гана ошону көрбөй калып атат да. Жок, баягы балдар ар дайым ошол тестти тапшырып турса, ошого окшогон баягы убактысын, эми тест тапшырганда дагы 60 суроо болсо 1 саатта баягыны билбей калсаң, такалып калсаң, кийинкисин өтүп кетип, кийин кайра кел деген немелери бар да, техникалары баягы. Ошолорду билбей атпайбы биздин балдар. Андай тест тапшырбай эле анан кийин сочинение, изложение жазып отуруп, анан кийин Андай техникалык мынандай баягындай неме деп коет го, финттер дегендер негизи бар. Аны баягы биз деле баягы жапон тил, TOEFL тапшырып жүргөндө негизи айтылат эле. Мындай карасаңар, эгер 10 тапшырма болуп 2 мүнөтүңөр калды, жетишпейсиңер, 10 күйүп кеткиче мынтип деле кете бергиле депчи. Биз ошол бойдон эле токтоп калбайбыз. Кийин жашоодо дагы ошону колдонуп көп эле жагдай болот да. Ошону билбеген үчүн анан кийин ОРТден балдарыбыз кыйналып калып атат. Бирок аны дагы мектеп негизинен үйрөтүш керек. Бирок ОРТ үчүн эмес, жалпысынан. Жалпысынан негизи ошондой философия деле айтылыш керекпи дейм да мектепте. Ну вот это как раз таки в ОРТ просто заложены приемы критического мышления. То есть, собственно, школа может не готовить к ОРТ, но если надо литературу хорошо проходили, да, но надо что-то делать, чтобы школа все-таки преподавала критическое мышление в школе. И если вот, потому что критическое мышление, оно с логикой очень сильно взаимосвязано, да? Поэтому если в школе будет просто преподаваться критическое мышление, то тогда ученики, они будут с легкостью сдавать ОРТ. Ну вот эти секции, да? Эмесе, урматтуу коноктор, абдан кызык талкуу кылдык. Тилек каршы биздин убактыбыз мына соңуна келип отурат. Мен сиздерге келип мындай абдан мындай дагы бир жаңы нерселерди уктум да, жаңы ойлорду уктум. Абдан оюмча сиздердин оюңуздар менен телекөрүүчүлөр дагы макул болобу болбойбу билбейм, бирок мындай бир жаңы идеяларды айттыңыздар. Мен чоң ыраазычылык билдирем, чоң алкыш. Эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү улустөр жана турмуш көрсөтүүбүз аягына келип отурат. Бүгүн биз Кыргыз Республикасында билим берүү сапатын жогорулатуунун жолдору кандай деп талкуу кылдык. Ал үчүн бизде конокто Халил мырза менен Айнур айым келди. Сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө мен сак саламаттык туруңузду айдайм. Көрүшкөнчө эмесе.